YouTube kanalının koldonucuları sizler üçün murundun kanашının sebeplerini aytып bermekчибиz. Murun emне үчүн канайт? Murun кануу ар бирибизде кездешкен көрүнүш. Анын себептери эмне? Кантип жардам берип жана алдын алууга болот? Бул суроолорго төмөндө жооп беребиз. Мурун маанилүү орган. Ага байланыштуу оорулар бейтаптын жашоосун ордотот. Мурун көңдөйү кан тамырларынын коюу түрмөгү менен капталган. Жаракат алган учурда ал тамырлар жарылып, мурун канап көгөрүү болот. Айрым учурларда кан жоготуу бир нече миллилитрди түзсө, кээде жарым литрге жетет. Эгерде бейтап 200 миллилитр же андан көп кан жоготсо, медициналык жардам алышы керек. Мурун каноонун себептери: кан басымынын дароо төмөндөп кетиши, анын себеби катары стресс, тукум куучулук, пассивдүү жашоо образы эсептелет. Ошондой эле бул аз кандуулуктан кабар берет. Мында кандын курамы өзгөрүп, суюлуп кетет да мурун канайт. Мындан арылуу үчүн курамында темир бар азыктарды пайдалануу сунушталат. Көп өлчөмдүү алкоголдук ичимдик ичүү. Алкогол кан тамырларды кеңейтип, кандын уюшунун ылдамдыгы өзгөрүп, тромбоциттердин санынын азайышына алып келет. Ушул себептен улам мурун канайт. Организмге К витамининин жетишпестиги. К витамини кандын уюшун камсыздайт. Адамдын организминде К витамини бар болгону менен жетиштүү деңгээлде эмес болот. Ошондуктан курамына бул витаминди камтыган шпинат, брокколи, көк чөптөрдү пайдалануу кажет. Эмоционалдык жана физикалык жагдай. Мурун каноосу дайыма эле кандайдыр бир оорунун келип чыгышын билдире бербейт. Айрым учурда дени сак адамдын да мурду канашы толук мүмкүн. Ага физикалык же эмоционалдык оор жагдай себеп болот. Аны эч кандай жардамсыз эле бейтап өзү токтото алат. Суукта узак убакыт жүрүү. Мурун каноосу узак убакыт суукта жүрүүдөн да болот. Мындай учурда былжыр чели кургап, натыйжада майда кан тамырлар жарылып кетет. Негизинен мындай каноо кыска убакытта болуп, бат токтойт. Күн ысыкта сыртта жүрүү. Мурун каноонун негизги себептеринин бири күндүн ысыгында жүрүү. Бул нерсе алгач баш ооруу, кулак кагызуучунун угулушу менен башталып, кийинчерээк мурун каноосу болот. Былжыр челинин жабыркашы. Мурундагы инфекциялык оорулардан, суук тийүүдөн, аллергия жана ар түрдүү дарыларды мурунга өлчөмүнөн көм тамчылатып алуудан улам мурундун былжыр чели жабыркап, андан улам мурун канай берет. Гормоналдык өзгөрүүлөр. Адамда гормоналдык өзгөрүүлөр болуп жаткан учурда кан тамырлар ичкерип, басым көтөрүлөт. Бул нерсе мурундун канашына алып келет. Кургак кучуктун башталышы. Мурундун каноосу кургак кучуктун пайда болушунан кабар бериши да мүмкүн. Бул дарт адамга аба аркылуу мурдуна вирус кирип чыккан болсо, ал ткандарды жабыркатып, натыйжада мурун канайт. Шишик жана киста. Адамда киста же шишик болсо, тынч отурган абалда мурун канап баштап, 10 мүнөттөн ашык убакытка созулат. Мындай мурундун каноосу бат-баттан кайталанып, баш ооруп, дем алуу кыйналат. Мурун каноодо биринчи жардам көрсөтүү. Адам жарым отурган абалда тагыраагы тизени бүгүп, денени алдыга эңкейген калыпта кармоо керек. Мурунду эки манжа менен бекем кармап, бейтап оозу менен дем алуусу шарт. Мындай абалда аз дегенде 5-10 мүнөт туруп, андан соң мурунду кое берүү керек. Кан оозго же тамакка кетип калбашы үчүн башты артка көп чалкалатпоо керек. Бейтапты горизонталдык абалда жаткыруу туура, мурундун айланасына жана шекеге муз коюу да жакшы натыйжа берет. Мында кан тамырлар муздап, уюган кандын чыгып кетишин шарттайт. Мында да каноо токтобосо, тез жардамды чакырууга туура келет. Эскертүү: мурун канаган соң дароо ысык тамак, ысык чай, кофе ичүүгө болбойт. Болбосо кан басымы көтөрүлүп, мурун кайрадан канашы мүмкүн. Ден соолукта болуп, оорубаңыз.